Сузак районуна караштуу Кызыл Багыш айылынын айрым тургундары 4-майдагы селден кийинки чыгымды эсептеген комиссиянын чечиминен күмөн санап жатышат. Алар жабыркаган үйлөргө туура эмес баа берилип калды деп кайрадан текшерүү жүргүзүүнү талап кылышты. Жергиликтүү бийлик макул болуп, ошол эле кезде айрым тургундардын талабы жөнсүз экенин дагы билдирди. Аймактагы кабарчыбыз Талгат Абжалил уулунда сөз кезеги. Айылда селден көпчүлүк тургун жабыркаган. Таттыбек Батырбековдун турак чайынан тышкары мал сарайыдагы көчүп, абалы оор болуп турат. Чоң үй бүлө сыртта тапчанда жашап күн кечирип жатышат. Ушу сноска берсе үйдө. Жашаганга илажы жок азыр. Жашаганга бала чака менен сыртта жашап атабыз. Суук болуп атат. Азыр үйдө жатканда деле кече күнү печка жакты. Биз печка жок иштеп жатабыз. Палатка мисалы уютнураак да мисалы. Селдин чыгымын аныктоо үчүн тиешелүү кызматтардан атайын комиссия түзүлгөн. Алар үйлөрдү кыдырып, жыйынтыгында Кызыл Багыштан 8, Каражыгач айылынан 13 үйдү жараксыз деп тапкан. Бирок Кызыл Багыштыктар комиссиянын ишине нааразы. Кол коюп бериң деди. Мен айттым жок. Мен кирбедиңер го, дарбазадан нары эле чыгып кеттиңер. Мен эмнеге кол коём? Баскыла, киргиле, көргүлө, анан мен кол коюп беремин. Десем жок, сиз кол коюп кое бериң. Мен азыр келип атат аркабыздан. Башкалар ишающийлер ошолор чечип берет. Деп кирген дагы жок. Мен мына жерде зордодум ошо эки комиссияны. 4-май күнү нөшөрлөп жааган жаандын кесепетинен Сузак районундагы Барпы жана Атабек айыл аймактарында сел жүргөн. Анын кесепетинен 654 турак үйдү, 10го жакын социалдык мекемелерди суу каптаган. Нааразы болуп жаткан Кызыл Багыш айылы Атабек айыл өкмөтүнө карайт. Мында 21 үй жараксыз деп 40 үй капиталдык оңдоого берилиши керек деген тыянак чыккан. Сузак райондук бийлиги нааразы болгон тараптар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, кайрадан турак жайларды текшерүү үчүн комиссияны жөнөткөнүн, айрым жарандар үйлөрүн капиталдык ремонттордон өткөрүү керек болсо дагы толук бузуп салууну талап кылып жатышканын билдирүүдө. Дагы бир жумадан кийин дагы карап чыгалы. Кээ бир жерлери бар трешина кетип, асадка берип ушинтип атат да. Азыр мына бүгүн 27-май комиссия дагы ошол Кызыл Багышта жүрөт. Элдер бар нааразычылык кылып, эмне үчүн бул жарандыкы жараксыз да меники капремонтко кирип калган депчи. Эми баягы айтып коюш керек. Канча акча каражат берилет, бул белгисиз. Биздин милдет кимдин үйү жараксыз абалда, кимдики ремонт кылса болот, кимдердин баягы короо сарайы бузулган, ошону эле аныктап өкмөткө сунуштадык кабинет министрлигине. Анан канча сомдон берет, берилеби, берилбеби белгисиз. Жалал Абад облусунда май айында эле катталган селден 1059 турак жайдын коро жайын, 16 социалдык объектини суу каптаган, 45 турак жай авариялык абалда деп табылып, 73 үй капиталдык оңдоп түзөөгө муктаж болгон. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.